Бишкек шаарынын мэрі Эмилбек Абдыкадыров Кытайдын Циндао шаарынан келген делегация менен жолукту. Циндао шаардык комитетинин туруктуу мүчөсү Чан Цинзу баштаган топ Ордо калада архитектуралык кооз курулуштар, жашылдандыруу жана жаңы долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтөт. Инвесторлор Ден Сяопин проспектинин батыш тарабынын кире бериш жолундагы жакшыртууга 600 000 юань грант бөлдү. Ошондой эле Кытай тарап шаар куруу, транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана курулуш жаатында тажрыйба алмашууга кызыктар экендигин билдирди. Тараптар эки шаар ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү багытында бир катар долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөштү. Эстакадный мост жөнүндө мен да бүгүн сунуштадым. Мэр да өзү сураптыр ушу эстакадный мост Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бир символизирующий объект болсун деп да ошону сүйлөшүп презентацияны кылып бердик буларга. Буйруса бизден дагы делегация азыр ошол жакта биздин специалисттер дагы булар да абдан зеленый хозяйстводан өнүккөн. Ошол жакта специалисттер жүрөт. Анан көп тармактар боюнча булар менен байланышып биз иштешибиз керек. 9 миллиондон ашык калкы бар биздин Циндао шаарынын 1 жылдык ички дүң продукциясы 1 триллион юаньдан ашат. Дүйнөдө ири порт шаарлардын катарында. Абасы таза, деңиз менен чектешкен жашыл шаар. Бишкек шаарында бизге окшоштуктар көп экен. Бул жакта ар тараптан өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөрү жогору. Азыркы технология менен шаарда кыска убакытта эле заманбап багытка өткөрсө болот.